Саламатсыздарбы урматтуу биздин бүгүнкү күндүн көрүүчүлөрү. Жалпыңыздарга Кыргыз Түрк Манас университетинин таанытуучусу Кубанычбеков Адилет мен сиздер мененмин. Эң биринчиден айтып кетсек, биз Манас университети, Кыргыз Түрк Манас университетинин кириш негизги киришинде турабыз. Бизде кыргыздарда жакшы сөз бар. Эшигин көрүп төрүнөт демекчiyim. Саламатсыздарбы урматтуу абитуриенттер, дагы бир жолу мен атым Абдырахман Сулайманов. 2017 жылы эл аралык мамилелер факультетин бүтүргөнмүн. Андан кийин мен магистратура даражасын Академия УБСТден окудум. Андан кийин 2019 жылы бир жыл Норвегия өлкөсүндө эмгектендим изилдөөчү катары. Мен сиздердей болсо азыркы учурда экономика жана башкаруу факультети, гуманитардык факультет жана коммуникация факультеттери менен тааныштырам. Эң алгач экономика жана башкаруу факультетинен баштасак, бул жерде бул имарат эң кооз имараттардын бири, 2003 жылы курулган. Бул имаратта негизден ушул экономика жана башкаруу факультетинде негизден 4 бөлүм бар. Биринчиси бул экономика, экинчиси менеджмент, үчүнчүсү финанс жана кредит, жана төртүнчүсү эл аралык мамилелер бөлүмү. Ал эми ошол менен биргеликте гуманитардык факультет бар. Гуманитардык факультетте тарых бөлүмү, социология бөлүмү, философия бөлүмү, чыгыш тилдери бөлүмү жана батыш тилдери бөлүмү жана башка синхрондук котормо бөлүмдөрү бар. Мен аты жөнүм Арстанбек Бүкүев. Мен Кыргыз Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсүмүн, коммуникация факультетинин 2018 жылы бүтүргөнмүн. Азыр мен жаңы жатаканада турган кезим. Негизи Манас университети боюнча айта кетсек, Манас университети абдан акыркы эң мыкты деңгээлдеги жатаканага жана 3 жатаканабыз бар. Айта кетсек, А, Б жана С блоктор бар. Азыр мен А блокто турам. Ошондой эле азыр сиздерге көргөзгөнчө айта кетсем, бул жаңы жатакана болуп эсептелинет. 5 кабаттан турат. Кыздар жана балдар өз-өзүнчө болуп жашашат. Бул жатаканада кыздар 470 орун бар жана балдар 208 орун берилген. Жалпысынан 678 орун бар. Шарттары боюнча айта кетсек, бул жерде акысыз Wi-Fi ичинде жана ошондой эле спорттук комплекстер албетте бар. Ичинде теннис залдары жана бильярд бар, ошондой эле кир жуучу жай дагы, үтүктөөчү жай, чач тарач жайлары бар. Мен атым Максатбек, Кыргыз Түрк Манас университетинин китепканасын жетектейм. Биздин китепкана тууралуу кыскача маалымат айтып кетейин. Бул азыркы убакта борбордук китепканада көрүп атасыздар. Бул ошол биздин кампустагы жатакананын жанында жайгашкан эң чоң китепканалардын бири. Мындан тышкары дагы 2 чоң китепканабыз бар. Мындан кийин жаңы ачылган Азиз Санжар атындагы китепкана, ал дагы бир аз өйдөрөөк жакта. И анан эски китепканабыз. Жалпы китепканада 80 миңден ашык китебибиз бар, 87 миң китебибиз бар. Анан маалымат базаларында жазылганбыз. Мисалы үчүн алардын бирөөсүн алсак, 100 миңге жакын китепти камтыган электрондук маалымат базабыз бар. Ben üniversitemizde sizge verilgen mümkünlükler boyunca söz aytayım. Birinciden, Manas Üniversiteti Tınç Üniversitet, bilesizler. Beypil Üniversitet. Bu üniversitete gelgenler Tınç bir yerde, Beypillik yerinde bilim alat. İlim alat. İkinciden, Manas Üniversiteti akılsız üniversite. Benim bilgim, malumatım boyunca Kırgızistan'da akılsız jana beker süttentten akça talap kılbagan jeke üniversitet Manas Üniversiteti. Ne için akça talap kılbayız? Bu iki memleketin ortak seçimi. Manas Üniversiteti eldin geleceği boyunca en sapatlı, en talantlı studentleri tandasını alsın. Bürok, studentlerin hiç
akça jönünde bir kıyınçılığı bol bolsun. Akçası bol bolğon türünden tabi. Eğer kim sapatı bar bolsa, talantı bolsa, Manas'a gelsin, en yaxşı tarbiyeyi, ilimi, bilimi alsın degan. Саламатсыздарбы, урматтуу ректорубуз Сабахдин агай, университетибиздин бүтүрүүчүлөр жана студенттер менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Кыял Айым жана анын командасы, ошондой эле Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттик кеңешинин жетекчилери, биздин университеттин ардактуу бүтүрүүчүлөрү бул жерде катышып отурат. Абдрахман, Тыштык жана башка мурун студенттерибиз болсо азыр кесиптештерибиз болуп калды. Алар дагы ар кайсы жакта иштеп жүрүшөт. Алар дагы өздөрүнүн акыл насааттарын ошо быйыл биздин Манас университетине өтүүгө аракет кылып, бизге талапкер болгон студенттерге өздөрүнүн акыл насааттарын алар дагы айтышат. Негизги менин силерге каалай тургандыгым, эң негизгиси ден соолукта болгула, жанакы коронавирус деген балекеттен алыс болгула, бала казадан алыс болуп, аман эсен мектепти бүткөрүп, жалпы республикалык тестированияга кирип, ал июнда бола турган болуп атат, июндун аяк жеринде. Бул жыйынтыктары 15-июнда чыккан атат. Ошондо Манас университетине буюрса силер 15-июндан тартып, башка университеттерде эле Манас университетинин дагы кабыл алуу эмесине комиссиясына кайрыла аласыңар. Анан жыйынтыктары ушу июль айынын экинчи жартысында акырындап чыга баштайт. ОРТнын жыйынтыктары өзүңөр билесиңер 3 тур менен өткөрүлөт. Бирок биздин Манас университетинде орундар негизинен биринчи тур менен эле толот. Ошого да даяр болгула. Экинчи турга орундар калбай калат, калса дагы ал жерде дагы абдан жогорку балл менен өтүү зарылчылыгы келип чыгат. Манас университетинин негизги слогандарынан бири келечек колубузда ооба, бирок дагы бир нерсени айтып кетейин. Манас университетинин шарты мындайда студенттергечи силер жөн гана окугула, башка баардык шарттарды биз түзүп беребиз дейт. Китепкана болсун, жатакана, кампус, бүт баарын биз түзүп беребиз шарттарды. Силер жөн гана окугула, билим алгыла, эң жакшы деңгээлде билим алып, өзүңөрдү өнүктүргүлө деген бир университет болуп саналат.